Назира Айтбекова түгөй тандоодо жаңылбаш керек. Белгилүү алпаруучу Назира Айтбекова жашоо турмуш, сүйүү жана ачуучундук тууралуу пикирлерин Facebook баракчасына жазып, эл менен пикир алышып турат. Ал бүгүн ар бир адам теңин табууда жаңылбаш керектигин жазды. Аменага татыктуумун деп ойлонуп көрдүңүз беле? Түгөй тандоодо жаргылчагыбызга салып, таш талканын чыгарып, тегирменден бүкүлү чыгарбай кууратабызго адатта. Тиягы тигиндей, буягы мындай экен. Ал эле, бул эле апийимдин гүлү эле дейбиз го. Өзүбүздүн укмуш төрт тарабыбыз төп келип тургансып, башкадан күткөндү сураганды билебиз. Бирок мен ага эмне бере алам суроосун көп эле деле ойлоно бербейбиз. Талап кылуу оңой, жоопкерчиликти артуу да оңой. Анын баары моюндаш кымбат. Кээде көзгөдөн каранып турушубуз керек экен. Жашообуздун мыкты болушуна, мамилебиздин ысып турушуна мен кандай салым кошуп атам? Суроосун жооп издеп туруу кажет. Кээде эки адамдын мамилесинде бирок эле алдыга өсүп кетет. Экинчиси артта калып калганда жашоону бирөө бийиктен көрөт, бирөө жапыздан. Анан турмушка алдыңкы максатка көз карашта айырмачылык чоңое баштайт. Партнеруңдун деңгээлине жараша өсүп туруу абзел. Ал турмушка чоң терезеден, сен кичинекей көзөнөктөн баш багып турсаң, ал көргөн кенендикти, бийиктикти сен көрбөй, сен көргөн тар чүйрөнү ал түшүнбөй. Тил табышы кыйын болот. Деңгээлдин теңдиги да абдан керек экен турмушта. Ошон үчүн бийиктикти самасаң, бүркүттөр менен учкун келсе, бүркүт болгуча тарбияла өзүңдү. Шаңшы, бийик уч, татыктуу болага. Татыбайсыңбы? Артка тартып өзүң менен сазга сүйрөбөй кое бер. Жок дегенде аны бийик шаңшып учканына күбө болуп, суктанганды бил, деп жазды. Назира айымдын бул пикирине дээрлик көпчүлүк макул экенин билдиришти. Маалымат багы Заманча KG. Айгерим Расул кызы кимден белек күтүп жатат? Үрчү Айгерим Расул кызынын бүгүн туулган күнү. Ал 28 жашка чыкты. Instagram баракчасына миллиондон ашуун катталуучусу бар. Айгерим Расул кызын кечээден бери куттуктагандардан аягы тыйыла элек. Ал башка чыгармачыл адамдардай болуп туулган күнүн чоң кафе-ресторандарда эмес, үй бүлөсү менен үйүндө өткөрөрүн айтты. Куттуктоолорго рахмат. Оштогу курбуларым үйгө келип куттукташты. Ал эми Бишкектегилер болсо буйрутма аркылуу белектерин, гүлдөрүн берип жиберишиптир. Үйдүн ичи гүлдөргө толуп калды. Жолдошум Азамат менен ата-энемдин белегин күтүп жатам. Алар кечинде куттуктап, белектерин тартуулашат. Туулган күнүмдү чоң салтанатка айланткым келген жок. Тойго барып келгенден кийин жакындарым менен дасторкон үстүнө чогулабыз, деп жазды ал. Эскерте кетсек, Айгерим Расул кызынын бир уулу, бир кызы бар. Жолдошу Азамат Ош облусунда укук коргоо органдарында иштейт. Маалымат багы Заманча KG. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.